Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Асыл зат автордук берүүсү бүгүн да демейдегидей эле Асыл зат берүүсүндө айымдардын ар тараптуу бейнесине көз чагылдырып, дагы да болсо баа берип, ага таазим этүүгө аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жумагүл Бийкени кыргыз журтчулугу келечектүү профессионал ырчы катары билишет. Саясатта бирөөнү көз боеп коюу, алдап коюу болуп калышы мүмкүн. Бирок чыгармачылыкта эптемей септемейлер, жак чалуулар бат эле адамдын жүрөгүнөн сыртта калып, сахна деген куттуу ордодон четтеп калат. Андыктан адал эмгек, талыкпас мээнет аркылуу башкысы Кудай берген таланттуулар элге бат жана узак алынышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү Асыл зат берүүсүнүн дагы бир ардактуу коногу бар. Биздин бүгүнкү коногубуз эл аралык фестиваль конкурстардын лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, ыйык тил төш белгисинин ээси, эстрада ырчысы, аткаруучу Татынакай айым, анан дагы эң башкысы көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун тапкан, эч ким билбеген жагы аскер кызматкери болгон Жумагүл Райымжан кызы болмокчу. Жумагүл, саламатсыңбы? Дегенде эле баягы өткөндү эске алмайын келечек жок дейт. Ушул өтүп кеткен 2015-жыл эмнеси менен эсте калды, эмне белектерди алып келди, эмне ийгиликтерди жаратты? Ушул тууралуу бир маалымат бере кетсең. 2015-жыл мен үчүн абдан жакшы жыл болду десем болот. Кудайга шүгүр. Эң негизгиси багы эли журттун аманан, бир туугандарым, жакын адамдарым ушул жылдан аман эсен баары жакшы чыкты. Анан кийин өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда жаңырлар жаздырдым, жаңы клиптер тарттырдым, жакшы жактарга чакырууларды алдым. Не деп коет, буга чейин баягы Орусияга көп эле чакыруу болгон, анан кээде барам, кээде барбайм деп мындай баягы буйрубаса, ошо кайсы убакта буйруса, ошол убакта барат экенсиң. Анан ошо 2015-жылда Орусия чет жакка барып, 1-2 күнгө ошол чыгармачылыгыма байланыштуу чакырууларга барып келдим. Ал эми өзгөчө абдан эсте каларлыгы бул өзү буга чейин деле чет жактарга чакыруу болгон, Францияга. Бирок бул жылы, ушул 2015-жыл ушу бүтүп аткан жылы декабрь айында биздин ошол экзотикалык өлкөгө, Таиландка, Бангкокко барып келдим. Ал жакта эл аралык фестиваль болуп, ошол жака бир топ жакшы, мыкты чыгармачыл эже агайлар менен Динара Акулова, Токтойбек Асаналиев, Кенже Дүйшеева, ошо мыкты чыгармачыл инсандар менен барып, фестивалга катышып, фестиваль албетте ал жакта жандуу үн менен ырдадык. Андан кийин эс алуу аябай жакшы уюштурулган экен. Бир чет ошол жер көрүп, эс алдым. Мен билгенден баягы чыгармачылыгын Ошто жашап эле борборлоп эле өнүктүрүп аткан бийкечтердин бири катары билебиз. Анан эмнегедир борбордук кесиптерден, чоң таанымалдык массалык маалымат каражаттарынан, медиа порталдардан байма-бай чыгып турасыз. Кандай булар өздөрү чалабы, же кандайдыр бир контракттарыңыздар барбы, же акча сунуштайсызбы дегендей, кандай бул басма сөз беттеринде бир кеңири таралып жүрөсүңөр? Негизи эмне деп коет, баягы сен өзүң эмгек кылып, кайсы бир деңгээлде сен ошол ырларың, сенин бир кимдир бирөөгө эми албетте баягы 100 адамдын баарына жагышың кыйын, эми кимдир бирөөгө жагасың, кимдир бирөөгө жакпайсың дегендей. Анан ошол сен эмгек кылып, ырларың элге сиңип, кайсы бир өзүңдүн көрөрмандарың болгондо ошол бизде сиз айткандай ошол журналисттер деле, телевидение деле сенден өздөрү талап кылат экен да, бизге жаңы нерсе алып кел, кандай жаңылыктарың бар деп. Анан Кудайга шүгүр, ушул мен сизден ушул 7 канал элдик
телеканал аркылуу ошол албетте өз менин чыгармачылыгымды баалап, менин чыгармачылыгыма кызыгып, ошол мен үчүн жакшы нерселерди даярдаган эже агайларга чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Азыр таанымал жигит кыздардан көп күйөрман топтогон Жумагүл Райымжан кызы бир эле ырчылык менен катар аскер кызматкери. Бул анын тээ балалыктан көксөгөн күлгөн кыялы. Ар бир кыргызстандык аялбы же эркек болобу патриот болууга тийиш. Ошол сыңары мен да ушу бала кезден ниет кылып, ушу аскер кызматында өтөп, эли журтка кызмат кылсам деп ниет кылып, ошол максаттарымдын бири албетте орундалып, Ош гарнизондук офицерлер үйүндө аскер кызматында өтөп иштеп келгем. Аскер кийимин жараштыра кийген Жумагүлдү жалаң кечки стилде көрүп көнгөн бизге кесиби кызыктуу болуп, кепке тарттык элек, алда эринбей ой бөлүштү. Коргоо министрлигинде кызмат өтөө албетте бул мен үчүн абдан чоң жоопкерчилик десем болот. Албетте эли журтумду сүйүүгө, ата мекенди коргоого тарбиялайт десем болот. Бул биздин ата мекенди коргоо, эли журтту сүйүү бул ар бир инсандын бул милдети десем болот. Өзүнүн назиктигине күчтүү кесиптин түйшүгүн жашырган ырчы бийкештин аракети азыр коргоо тармагы менен армиядан качкан жигиттерге үлгү болчудай. Мына көрсөңүздөр, мен ошол жаңы ишке кирип аскер кызмат өтөп жатканда Коргоо министрлигинин 15 жылдык мааракесинде маданий иш-чара өтүп жаткан мезгил. Негизи бул жер мен аябай көптөн бери келип, аябай келгим келген жер десем болот. Бул жер китепкана, бирок тилекке каршы убакыттын аздыгына байланыштуу аз келем. Албетте репертуар тандарда, ырларды жаздырганда, акындар менен иштешип, анан жакшы ырларды тандоодо албетте китепканага баш багып, ырлардын сөзүнө абдан маани берип. Мындан сырткары каарманыбыз Ош шаардык мэриясында да иштейт. Чыгармачыл инсан болгондон кийин бул бир эле ырчылык менен алектенбестен ар тараптуу болгон жакшы. Ошондуктан мен дагы келечекте биздин Гүлшайыр Садыбакасова, Чолпонбек Базарбаев, Ибрагим Жунусов агаларыбыз, эжелерибиз сыяктуу мен дагы бир эле ырчылык менен алектенбестен Кудай буйруса алдыда аткаруу бийлигинде дагы жакшы эл үчүн кызматтарды кылсам деген ишеничтемин.